Ошто сойкулук кызмат көрсөткөн коңшу өлкөнүн 13 жараны жана аларга кардыр таап берген көмөктөшкөн жаран кармалды. Көчөдө эл аралай качып, Ошто интимдик кызмат көрсөткөн чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде облустук милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга жаран аял кишилердин сойкулук кызматын аткарууга көмөктөшүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында 25 апрелде Ош шаарындагы мейманканаларда коңшу өлкөнүн 13 жараны аял кишилер кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө коңшу өлкөнүн 1984-жылы туулган жараны кылмышка шектүү катары кармалып, анын жанынан сойкулук кызмат көрсөтүүнү уюштургандыгы үчүн алдын ала белги коюлган акча каражаты, далил, буюм катары алынып, камакка алынган. Алдын ала маалымат боюнча кылмышка шектүү жаран кардарлар менен кызмат акысын сүйлөшүп алып, аял кишилерди коңшу өлкөдөн чакырып, шаар аймагында мейманканаларда системалык түрдө сойкулук кызмат көрсөтүүнү уюштуруп келген. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары уланууда. Булак Супер Кежи. Крокстагы теракттын 12-чи айыпталуучусу кармалды. Москвада метро станцияларын жана жолдорду суу каптады. Ушул жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Крокстагы теракттын 12-чи айыпталуучусу кармалды. Крокстагы теракт боюнча ишемби күнү камакка алынган Курбонов шериктерине байланыш каражаттарын жана төлөмдөрдү төлөө үчүн акча бергенин Москва шаардык соту билдирди. Крокстагы теракт боюнча жаңы соттолуучу Курбанов Орусияда расмий эмес иштеп, Тажикстанда катталганы сотто белгилүү болду. Москвада Курбанов жатаканада жашачу. Москвада метро станцияларын жана жолдорду суу каптады. Москванын транспорт департаменти жер үстүндөгү транспорттордогу айрым каттамдар тез арада өзгөртүлүп жатканын эскертти. Борбор каланын көчөлөрүндө 290 жакын техника жана 300 подвостоктук бригадасы нөөмөттө турганын шаар бийлиги билдирди. Белорусская метро станциясынын фойесин суу каптап, жамгыр дубалдай жаагандыктан фойеден сыртка чыгарууга батынган жок. Крокстагы теракттын 12-чи айыпталуучусу кармалды. Москвада метро станцияларын жана жолдорду суу каптады. Ушул жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Крокстагы теракттын 12-чи айыпталуучусу кармалды. Крокстагы теракт боюнча ишемби күнү камакка алынган Курбонов шериктерине байланыш каражаттарын жана төлөмдөрдү төлөө үчүн акча бергенин Москва шаардык соту билдирди. Крокстагы теракт боюнча жаңы соттолуучу Курбанов Орусияда расмий эмес иштеп, Тажикстанда катталганы сотто белгилүү болду. Москвада Курбанов жатаканада жашачу. Москвада метро станцияларын жана жолдорду суу каптады. Москванын транспорт департаменти жер үстүндөгү транспорттордогу айрым каттамдар тез арада өзгөртүлүп жатканын эскертти. Борбор каланын көчөлөрүндө 290 жакын техника жана 300 подвостоктук бригадасы нөөмөттө турганын шаар бийлиги билдирди. Белорусская метро станциясынын фойесин суу каптап, жамгыр дубалдай жаагандыктан фойеден сыртка чыгарууга батынган жок. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.